Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qari'u khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Allah Taala makhluqtara qanchalik ulug' bo'lsa, Allohning so'zi bizga o'shanchalik ulug'. Алейхи Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'in үй бүлөсүнө жана сахабаларына салам жана салаваттар жолдоп, урматтуу жамаат, келиңиздер, бүгүн мен сиздер менен Фатима энебиз туурасында сөз кылмакчымын. Фатима энебиз туурасында эмне билебиз? Дегеле Фатима тууралуу эмне билебиз деген суроо келип жатат. Көбүрөөк маалда биз Фатима энебиз туурасында сурасаң, дүйнөгө таанымал бул Фатима мусулман элиндеги сахаба эже сиңдилерибиздин аттары менен көп эле угуп жүрөбүз. Бирок атыңдын мааниsin билесиңби, каяктан келип коюлган десең, көпчүлүк учурда көпчүлүк жаштарыбыз жок атыбызды билбейбиз дейт. Келиңиздер, эми ушу Фатима энебиз туурасында мен сиздерге бүгүнкү сабагымды айтып берейин, урматтуу жамаат. Фатима энебиз, Фатима туурасында көп эле биздин кыргыз элинде деле, көп мамлекеттерде да, мусулман мамлекеттердин баарында эле Фатима энебиз туурасында көп биле беришпейт экен. Бирок Фатима аттуу ысым көп мамлекеттерде бул таралган, кеңири таралган ысымдардын бирөөсү. Эми караңыздар, урматтуу жамаат, пайгамбарыбыз Аллахга салаваттары болсун, көзүнүн нуру болгон сүйүктүү кызынын аты бул Фатима экен. Фатима энебиз атам менен кыздын ортосунда ынак мамиле туурасында мен сиздерге азыр айтып бергим келип турат, урматтуу жамаат. Келиңиздер. Эми сиздерге Фатима энебиз туурасында кеңирээк мен сиздерге айтып берейин. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен, Фатима бейиштеги айымдардын ханышасы деген. Көрдүңүздөр, урматтуу жамаат. Бул Фатима энебиз бул кимникен? Кыз экен. Бул биздин сүйүктүү болгон пайгамбарыбыздын кызынын аты бул Фатима экен. Көрдүңүздөрбү? Эми Фатима пайгамбарыбыздын Мухаммед Аллахга салам жана салаваттар болсун, Хадижа энебиздин эң кичинекей кызы болчу. Аллахнан наразы болсун, төрөлгөн күчү кызы, пайгамбарыбыздын жана Хадижа энебиздин эң кичинекей кызы экен. Ал өзүнүн иманын, адеп ахлагын эң жогорку тепке жеткизген, өзүнүн апасынын Хадижа энесинин өзүнүн адеп ахлагын өзүнө сиңирип алып, ошол адеп ахлагын эң жогорку деңгээлге жеткизген экен Фатима энебиз. Эми караңыздар, Фатима Аллахга наразы болсун, 5 үй бүлөдө 5 наристе болуп, анын эң кичинекей кызы болгон Фатима. Фатима энебизден мурунку агасынын аты Касым болгон, Касым аттуу байкеси болгон, Зайнеп аттуу эжеси болгон, Рукуя аттуу эжеси болгон, Уму Кулсум деген эжеси болгон, аттуу эжелери болгон. Анан эң акырында ким болгон экен? Ибрахим аттуу иниси болгон. Ибрахим аттуу иниси болгон, бирок булардын бар жок эле пайгамбарыбыздын тирүү көзүнүн барында эле бар жок эжесиңдилерин бар жок каза болушкан. Ошондуктан эң акыркысы бул Фатима энебиз эле калган. Анан пайгамбарыбыздын бул жерде 5-6 баласынан 5-өсү бул Хадижа энебизден болгон, ал эми Ибрахим гана Мариям энебизден болгон. Шу нерсени айта кетчү нерсе, дагы ошентип Фатиманы гана пайгамбарыбыздын тукумун улаган жалгыз бул Фатима гана энебиз пайгамбарыбыздын тукумун улаган аял болуп эсептелинет, үй бүлөсүнөн. Калганын байкелери, инелери жана эжесинин баары жок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көзү түрүндө маалында эле каза болушкан. Фатима пайгамбарыбыз Меккеде пайгамбарыбыз миссиясы башталгандан кийин 1 жылдан кийин кээ бир булактарда болсо 5 жылдан кийин 5 жыл өткөн соң, миссиясы башталгандан кийин 5 жыл өткөн соң төрөлгөн деп айтылып келинет. Эми караңыздар, урматтуу жамаат, бул пайгамбарыбыз миссиясы башталгандан кийин эле Алла элчисинин кызы атасы төрткө таткан түйшүктөрүнү жана мындайча айтканда айрым булактарда ар кандай келет бул аябай баягы Фатима энебиз кичинекей маалынан эле пайгамбарыбыздын миссиясы башталгандан кийин эле айтып атпаймынбы, кээ бир булактарда 1 жыл, кээ бир булактарда 5 жыл өткөндөн соң төрөлгөндө. Бирок ошол кичинекей маалынан эле пайгамбарыбыздын кандай түйшүктөрдү көрүп, кандай машакаттарды чегип жана жанагы мушриктер пайгамбарыбызга кандай жолун тоскондугу туурасында канчалаган биз көрүп эле угуп эле жүрөбүз. Меккеликтердин пайгамбарыбыздын шылдыңда басынтуу иш аракетти
Эркектен көбүнчө Фатима кичинекей күбө болгон. Бул бир окуяны айтып бергим келип жатат. Ал сиздерге ушул жерге эстей кеттим. Азыр ошол маалдагы пайгамбарыбыздын миссиясы башталып, Меккеде жүргөн маалында жанагы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жанагы күндөрдүн бир күнү пайгамбарыбыздын казанын Кабанын алдына сыйынып отурган. Анан ошол маалда жанагы пайгамбарыбыз адаттагыдай эле намазын окуп, бирок ошо дайыма эле буга жахилдер дайыма жолун тосуп, намаз кылганда буну таштандыларды таштап, же болбосо түртүп кетип, же болбосо башка нерселерди кылган учурлар көп эле болуп келген. Бу Абу Жахил деген, Абу Жахил, Укби ибн Абу Маид Шайба деген бул да бар эле. Абу Жахил бул ошо дайыма пайгамбарыбызга жолун тосуп, дайыма тоскоол берип жүргөн. Анан ошо Меккеде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сажда кылып жатканда, намазын окуп жаткан маалында, сыйынып жаткан маалында жанагы карын, төөнүн карыны бар. Төөнүн карыгын билесиздер барыңыздар, ичеги чабагын деп коёсуз, биздин тилибиз менен айтканда, ичеги чабагын тең жартырып дагы баягы Абу Жахил айтат шериктерине, ушу Мухаммед башына сажда койгон маалда силер ошо жарылган ичеги чарынын бар жогун алып барып туруп, башына сажда койгон маалында силер далына алып келип туруп коюп койгула дейт. Баягы далына койгон соң аны баягы элестетиңиз, ичеги чары кандай болуп турат, анын ичегинде салаңдап турат, аябай оор болот ал. Ошону далына коюп койгондон кийин пайгамбарыбызга баягы пайгамбарыбыз саждага башын койгон боюнча тура албай калат. Орунан тура албай, кыймыл албай калат. Аны көргөн жанындагы Абу Жахил кезинде пайгамбарыбыз намаз окуп жаткан ошол убакта башында барып туруп эле коет. Ага жардам берген Укби Абу Жахилдин айтканын колдоп, аны макул деп, аны ушу намаз саждага коюп жаткан маалында барып туруп коюп коет. Башыначы желкесин коет бул жерине. Андан кийин ал пайгамбарыбыз бир топ тура албай саждада башына коюп койгондо баары жок каткырып күлүп жүрүшөт анычы. Пайгамбарыбыз намаз окуп жатканын көрүп, аны кичинекей Фатима энебиз көрүп, баягы жерден чуркап барып эле баягы атасынан желкесине жанагы карын ичегилерди алып туруп алып таштайт. Анан ошондон кийин эле пайгамбарыбыз башыны саждадан көтөрүп анан турат да. Ошондо элестетиңиз, эми ошондо кичинекей бала, кичинекей наристени көрүп, баягы жерден канчалык кыйналганын, биздин тилибиз менен айтканда депрессия, азыркы биздин депрессияга түшүп калат азыркы балдар. Өзүңүз элестетиң, атасын көрүп ошондой жаман акыбалга мазактап, болбосо ошентип карындарды, ичеги карындарды, төөнүн карындарын желкесине койсо, кандай акыбалга түшөт бала? Жанагы Фатима энебиз шунчалык жаман акыбалда калып ыйлап берет. Ыйлаганда атасы көзөрүн жашка толгон Фатиманы Аллах андан ыраазы болсун мынтип айтат. Ыйлаба кызым, чындыгында Аллах сенин атаңа жардам берет. Аллах сенин атаңа жеңиш тартуулайт деп айтып келген пайгамбарыбыз. Бирок Фатима толугу менен ислам тарбиясына чоңойгон апасын Хадижа менен көп убакыт бирге болуп, анын өзүнүн адеп ахлагын, кулк мүнөзүнүн адеп ахлагын сиңирип алган, эң жогорку деңгээлге жеткизип алган бул Фатима энебиз болот. Эми пайгамбарыбыздын таянышы Жубайя Хадижа энебиз жана абасы болгон Талип дүйнөдөн кайтканда, ал чоң Фатима энебиз абдан чоң түрткү болуп, кайгыга бул убакта Фатима атасынын жанында болуп, ар дайым жолок болуп, жардам берип турган Фатима энебиз болот. Эми элестетиңиз, ошол маалда пайгамбарыбыз бир топ эле кайгырып калган болот. Ошол Пайгамбарыбызга жардам берип, тамак ашын кылып, үйдүн тиричиликтерине жардам берген бул Фатима энебиз болуп эсептелинет. Дайыма апасынын ордунун баскан дагы ошондуктан да Фатиманын экинчи бири лакабынын аты бул Умми Абиха деп атап коюшкан. Умми Абиха деген бул апасынын апасы деп которулат да. Анан дагы Фатима энебиздин дагы бир лакапаты бар. Ал лакапаты Захра бу нур жүздүү, болбосо жарык жүздүү деп дагы айтылат. Нур жүздүү пайгамбарыбыздын кызы да албетте толгон ай кандай болот? Ушундай топ-томолок болуп калат. Толгон айда жарыгы кандай жарыкты чачат. Ошол сыңары Фатима энебиз дайыма жаркырап, нур сымалуу, айдын толуп калган нур сымалуу болчу экен эле. Ушунчалык Фатима энебизден нур чачырап турчу экен эле.
дагы Фатима атасына ушул мүнөзүнөн көп жерлери сиңирип алгандыктан Алланын элчисинин жубайы, үчүнчү жубайы Айша энебиз ушундай деп айтат: Аллахдан ыраазы болсун, мен пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүнө жана сөзүндө ушунчалык окшоштук боюнча Фатимадан башка адамды жолуктурган эмесмин деп үчүнчү аялы айтып жатат муну Айша энебиз. Анан Алланын элчисинин жанында артык жашап, жакшы көргөн Алла Фатиманын бейиштеги айымдардын ханышасы алдыңкылардан деп дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен. Фатима пайгамбарыбыз отурган бөлмөгө келип калган болсо, киргенде ал ордунда туруп, кызынын жүзүнөн сыйлап, колунан алып, жетелеп отургузуп, ушун менен сый урматын көргөзүп, Фатиманын даражасын көтөргүзүп, баягы дайыма эркелетип ордуна коюп койчу экен пайгамбарыбыз. Эми ушул жерде айта кетчү нерсе, урматтуу жамаат, кээ учурларда сен кыз төрөй берет экенсиң, дайыма эле кыз боло айткан эркектерибиз арабызда жок эмес бар. Келиңиздер ушул жерде токтой кетчү нерсе, пайгамбарыбыздын кара тукуму улаганда бул пайгамбарыбыздын тукумун улап келген ким экен? Эркек киши эмес, бул ал эми Фатима энебиз болот экен, аял киши. Ошондуктан бул эркек кишиге Аллах Таалахтан бир гана Аллах билет, сиз үчүн балким кыз бала жакшы болушу мүмкүн, балким сиз үчүн уул бала жакшы болушун, аны бир гана Аллах Таалах билет. Кимге кыз баланы беришини, кимге уул бала беришинди Аллах Таалах өзү чечип, ошону сизге насип кылат. Ошон үчүн кыз боло, уул боло дайым Аллах Таалага шүгүр кылганды унутпайлы, урматтуу жамаат. Бир гана ал Аллахтан болот, инсанияттан болбойт. Канчалык каалабаңыз сиз уул болобу, канчалык каалабаңыз сиз кыз болобу, баары Аллах Таалахым сизге бергени болот, насип кылганы болот. Ошондуктан дайыма сиз шүгүр кылганды унутпаңыздар. Балким ошо кыз бала сиз үчүн жаннатка алып баруучу кыздардан болушу мүмкүн, урматтуу жамаат. Эч качан жемелебеңиз, сиз кыз төрөдүң деп же уул төрөп койдуң деп. Аллах Таалахтын насип кылганы үчүн бул ушу кыз бала берет. Канчалаган инсандар кыз балага жетпегендер, баланын жытын жыттабаган инсандарыбыз канча. Ошондуктан ар бирине шүгүр кылыңыздар. Аллахка берген кызына дагы, уулуна дагы шүгүр кылганды унутпаңыздар, урматтуу жамаат. Ошо балким сизге Аллах Таалахым жакшы кыз бала сиз үчүн акыретиңизге сизди жаннатка алып бара турган, балким ошо кыз себеп болуп калышы мүмкүн сиздинчи. Сиз балким келечекте сизди карай турган ошо кыз болушу мүмкүн. Уул балага караганда балким уул бала бул көчөнүн адамы болот. Уул бала дейбиз, бирок кээ бир маалда кыз бала төрөлсө кыз бала экен деп муну карабай койгон ата-энелерибиз дагы жок эмес, ата. Ошондуктан сиздерге, урматтуу жамаат, эч качан кыз бала же уул бала деп эч качан бөлбөңүздөр, баарын бир кылыңыздар. Баары жок Алла Таалахтан экенин унутпаңыздар. Эми Аллах Фатиманын колунда сууап, Фатима энебиздин көптөгөн сыпаттарын бир гана пайгамбарыбыздан, Хадижа энебизден сиңирип келген. Ошондой эле бирок ханышага ушул жерде айта кетчү нерсе, ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммед Аллахтан ыраазы болсун, Фатима ханышадай кылгандай мамиле жасаган. Бирок ханышадай кылган мамиледи жасады десе, биздики элибиз азыркы 21-кылымды элестетип албаңыздар. Ал маалда бизге окшоп кир машина болгон эмес, ал маалда бизге окшоп заңыраган үйлөр болгон эмес, ал маалда бизге окшоп курсактарын кеңири тойгузуп, молчулукта, токчулукта болгон эмес, бизге окшоп кийим кечектин түрүнү кийген эмес, ал маалда бизге окшоп 21-кылымдагыдай iPhone 12 дегенди билген эмес. Ал эми Аллах Таалахтын пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам Фатима энебиз илимди, билимди жакшылап үйрөткөн. Адеп ахлагын пайгамбарыбыз Фатима энебиз, Хадижа энебизден пайгамбарыбыздан ушунча деңгээлге, эң жогорку деңгээлге жеткизип сиңирип алган экен, илимди, билимди. Бирок пайгамбарыбыз айтат, Фатима энебиз ар дайымкыдай эле Фатиманын көптөгөн сахабалар сурап келишкен экен. Бирок Фатиманын колунун башка эч нерсеси жок болгон. Бирок пайгамбар ушул жерде айта кетчү нерсе, көптөгөн сахабалар колунда бар жана бай мансаптуу инсандар дагы бар жок Фатима энебиздин колун сурап келген. Бирок ошол эле маалда пайгамбарыбыз эч бир инсанга ыраазы болгон эмес. Бир гана Алиге колун сурап келгенде, пайгамбарыбыз Алини келип колун сураганы келгенде, баягы жерде пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам анын колун сураганы келип сезип эле, сени Фатима кызымдын колун сураганы келдиңби? Анда махырга эмнең бар деп сураган. Ошондо махырга
баягы Али ооба мен Фатиманын колун сураганы келдим. Фатиманын махырга бере турган ушу колунан башка колунда калкалымдан башка эч нерсем жок деп айтат. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алиге айтат: "Анда ушул калканыңды базарга барып саткын. Анан ушу барып саткан акчаңдан түшкөн акчаны кызыма Фатимага махырга акча бергин" дейт. Көрдүңүздөр урматтуу жамаат. Бул болсун канчалаган бай деген канчалаган эң мартабалуу инсандар келип Фатима энебиздин колун сураган. Бирок пайгамбарыбыз ага эмес, Алиге колунда жок, эч нерсе жок болсо дагы, бирок калканын бар болсо дагы ошо калканына макул ошону саткын, ошонун түшкөн канча түшсө дагы ошого махырга акчасын макул берейин деп айтат. Көрдүңүздөр урматтуу жамаат. Бул жерде айтмакчымын, Фатима энебиз бул дүйнөгө азгырылбастан, бул дүйнөнүн рахатында жашабастан, ал эми чыныгы рахат акыретте экен. Акыреттеги ханышалардын Фатима энебиз бейиштин айымдарынын ханышасы болуш үчүн, бул дүйнөнүн жыргалчылыгынын жашабаш үчүн, ал эми чыныгы жашоо бул акыретте экенин билген үчүн, ошону туйган үчүн, ошону билген үчүн бул дүйнөнүн курсагы, бул дүйнөнүн мал мүлкүнү жана кандай нерсе болбосун, бул дүйнөнүн акырет нерсесине эч качан кызыкпаган экен. Бир гана дайыма Хадижа энебиздин кулк мүнөзүн, адеп ахлагын, пайгамбарыбыздын илим билиминин бар жогуну өзүнө сиңирип алган экен. Ошентип пайгамбарыбыз Алиге Фатима энебизди узатат. Андан кийин ушу сүйүү менен, ушу кичинекей махыр менен, канчалаган сүйүү менен жаралган бул турмуш үй бүлө бактылуу, үй бүлө кечирилет экен, урматтуу жамаат. Бул жерде айта кетчү дагы нерсе, Фатиманын пайгамбарыбыздын кызы, ошондуктан бул жыргал турмушта жашашым керек деп айткан эмес эч качан. Ал атасын кандай кыйынчылыктарга туш келип, канчалык мушкил иштерден, канчалык залымдардан колунда чоңоюп, ошо канчалаган мушриктер ага жолун тоскондун бар жогун кичинекей малынан бери эле булардын баарына көрүп чоңойгондуктан бул нерселерге Фатима энебиз бул дүйнө, жалган дүйнөнүн азгырыгын азылбастан, ал эми акыреттик жашоого аракеттенип, жанатта эң алдыңкы ханышалардын бири болгонго, татыктуу болгонго аракет жасап, бул такыбалыктуу болгон экен. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул жерде урматтуу жамаат, Фатима менен алын үй бүлөсүнө чоң сүйүү менен курулган үй бүлөдө бул балдары мен мурунку сабагымда айтып кеткен Хусейн жана Хасан жана Хусейн деген уулдары болгон, Муксин аттуу балдары жана Зайнеп менен Уми Кулсум аттуу кыздары болгон. Ушулардын бар жогу, Аллах мандан ыраазы болсун, бар жогу Али менен Фатима энебиздин балдары болгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад пайгамбарыбыз ар дайым Фатиманын ал-абалын сурап, анын үйүнө барып, эч качан калтырып койгон эмес экен. Фатима макул, эми Фатиманы Алиге бердим, турмушка болду деп таштап койбостон, дайыма тиричилигине киргишип, пайгамбарыбыз дайыма үйлөрүнө барып алып, илимини, билимини өстүрүш үчүн аларга илим билимини дайыма берип келген экен. Эми Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул жерде айтып атат, эч качан мен калтырып койгон эмесмин кыздарымды деп атат. Бул жерде дайыма адактагыдай эле пайгамбарыбыз барып, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам түн ичинде барып, Али менен Фатима энебизди ойготуп, анан түнкү намаздарды, түнкү ибадаттарга тургузуп, анан намаздарыны тургузуу үчүн барып, аларды эшиктерин такылдатып, туруңузгула, намазыңарды аткаргыла деп түн ортосунда дагы алар менен баарлашып, аларды дайыма кабар алып турган экен Фатима. Пайгамбарыбыз ушунчалык кызын, Фатима энебизди ушунчалык сүйгөн экен, аны калтырып койгон эмес экен. Дайыма Аллах акыбарын сурап турган экен, урматтуу жамаат. Дагы ала менен Али менен Фатиманын жанына отуруп, пайгамбарыбыз жанына отургузуп алып, Алиге кайрылып, пайгамбарыбыз мынтип айткан экен: "Мен Фатиманы сага караганда көбүрөөк жакшы көрөмүн" деп айтат экен. Айтканда, Фатимага карап, Али сага караганда мага көбүрөөк улуу, мындай урматтуураак, сыйга эң сый урматка эң жогорку деңгээлге жеткизген, биздин жеткизет деп айткан. Эки жакты тең ыраазы кылган экен, урматтуу жамаат. Фатиманы дагы, Алини дагы. Караңыздарчы. Оору турмуштун айына Фатиманын колуна пайгамбарыбыз көп жылдан бери
Мындайча айтканда, жолдошу Али пайгамбарыбыздын баарын өзүнө жардамчы сурап көрбөйсүңбү деп айтат экен. Бирок анткенде Фатима үй жумуштарын бүт эле өзүнүн колу менен жасап, дайыма өзүнүн аракети менен үй тиричиликти. Эми караңыздар, азыркы биз 21-кылымда бир топ эле оңой жашоодо жашап атпайбызбы? Ал эми мурунку заманда болсо, кандай бизде азыркыдай машина үй тиричиликтеринен кылсаң баары жолу жеңил болуп калган. Илгерки заманда андай эмес, баары жолу кыйынчылык да болгон, Ошону айтып атат, Али пайгамбарыбызга барып айтпайсыңбы, бизге жардамчы болбойбу деп айтканда, пайгамбарыбызга кабар жетип барганда айткан. Анда мынтип айтат: Али, менен Фатиманын үйүнө келип, мен силерге эң жакшы нерсени, жардамчы болгон, жеңилдик берүүчү жардамчы да сонун нерсени айтайынбы деген. Уктар алдында уктап жатар, уктардын мурун алдында дейт. Уктар алдында 33 жолу Альхамдулилла, Субханаллахты айткыла, 33 жолу Альхамдулиллахты айткыла, ал эми 34 жолу Аллаху Акбарды айткыла. Мына ушул силерге эң жакшы, бар жок силерге жардамчы болуучу, мына ушинтип Алла элчисинин кызына жана анын үй бүлөсүнө бул дүйнөдөн 1000 эсе артык болгон акыретке керектүү диний билимдерди айтып, алардын билимге үңдөп сурагандарына аракеттерине дайыма жардам берип келген экен. Караңыздарчы, бизге эң керектүү нерсе уктар алдында 33 жолу не деп айтышыбыз керек? Урматтуу жан, Субханалла, Альхамдулилла 33 жолдан, Аллаху Акбар 34 жолу айтып койгула деп пайгамбарыбыз Фатима энебиз менен Алиге ушу кыйынчылык, канчалык кыйынчылык болбосун, ошону дайыма айтып жаткыла деген экен. Фатима эч качан мен урматтуу аялмын, мен болбосом мен пайгамбардын кызымын, же болбосом ханышалардын ханышасымын деп эч качан мындай өзүнүн бой көтөргөн эмес экен. Ушунчалык Фатима энебиз кичикпейил, ушунчалык боорукер, ушунчалык атасынын, апасыны эң жогорку деңгээлге жеткизген, адеп ахлагы боюнча эң биринчи орунда турган Фатима энебиз экен. Фатима энебиз эч качан ал атасынын кандай кыйынчылыктарын туш келип жатканын көрүп, алардын аны менен бөлүшкөн, турабы урматтуу жамаат. Башынан аягына чейин пайгамбарыбыз менен. Анан пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн менен көз жумар алдында анын кыйналып жатканын көрүп, Фатима чоң кайгыга баткан. Ошондо Али элчиси кызына өзүнө чакырып, анын кулагына бирдемелер деп айтат. Биринчи чакырып айтканда Фатима энебиз бир аз көңүлү түшө баштайт. Экинчи чакырып айтканда бир аз көңүлү көтөрө баштайт. Анан пайгамбарыбыздын Айша энебиз, үчүнчү Айша, Аллахым андан разы болсун, Фатиманы чакырып алып сурайт. Биринчи жолу Фатима энебизден чакырып сураганда Фатима энебиз айтпай коет. Анан кийинкисинде Фатима энебиз айтат: биринчи жолу пайгамбарыбыз мени чакырып айтканда, жакын арада бул дарттан шифа таппаштыгыны жана бул дүйнөдөн кайтыш болушун айтты. Ошондуктан мен көңүлүм түшүп мындайча айтканда капа боло баштадым деп айтат экен. Экинчи жолу чакырып айтканда экинчи жолу айтканымда мен уже жакын арада пайгамбарыбызга жакын арада мен барып эң абалкы биринчилерден болуп кошула турган, мына менин болушумду айтып кетти деп айтат экен. Андан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн көз жумгандан кийин эле 4 жана 6 айдан кийин эле Фатима энебиз ооруп, анан каза болот экен бул дүйнөдөн. Караңыздарчы, урматтуу жамаат, эгерде ойлонуп көрсөк, эң кымбаттуу махырга, ушундай үйлөнүү үлпөткө, жылуу жумшак жашоого Фатимадан башка ким татыктуу эле? Турабы урматтуу жамаат. Бирок Фатима да атасы да булар чындыгы байлык эмес экен. Жакшы түшүнүшкөн. Чындыгы байлык бул түбөлүктү түгөнбөй туруучу байлык. Ага Фатима бейиштеги айымдардын ханышасы алдыңкы катарын татыктуу өз ордунун элемекчи эле. Ошондуктан бул дүйнөнүн рахатын керек эмес. Ал эми чындыгы рахат бейиштейлигин түшүнгөндүктөн ошол бейишке амал кылган. Урматтуу жамаат, биздин окуябыз ушул жерге чейин Фатима энебиз туурасында көрдүңүздөр. Урматтуу жамаат, кээ бир менин көптөгөн окуучуларымдан суроо келип жаткан: Устаза, биз Фатима дегенде атыңды билесиңби десем, жок, мен Фатима деген чоң энем коюп коюптур, же болбосо чоң атам коюп коюптур, апам коюп коюптур дейт. Ар бир ата эне өзүнүн балдарына солиха кыздардан, Фатима энебизди таква кыздардан болушуну каалашып, каалагандыктан ушундай Фатима болсун деген жакшы ниеттери менен кыздарынын, балдарын Фатима деген аттары менен койгон. Эми көрдүңүз, билип алдың, ар бир инсан бул жерде Фатима деген эне, кээ бирлер айтат, башка көп коомчулук
болбосо Фатима энебизди билбегендер көп экен. Бул мынакей бүгүнкү сабагымда иншаллах сиздер Фатима энебиз сүйүктүү пайгамбарыбыздын көзүнүн нуру болгон, жүрөгүнүн сүйүктүүсү болгон кызынын аты Фатима экен, Ким экен? Туура Фатима эне бул пайгамбарыбыздын кызы экен. Мынакей бүгүнкү сабакта аз болсо да көп болсо дагы урматтуу жамаат сиздер менен бүгүнкү сабакта Фатима энебиз туурасында сиздер менен болгон билимибизди, илимибизди бөлүшүп кеттик. Иншаллах кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.